Ошо сүйлөп койгон үчүн УКМКга келип кеттим, РОВДга келип кеттим. Сизден бөлөк ишкерлер деле баары чакырылып атат. Бул лицензияны экология министрлиги берген. Мен лицензия берсем, мен бүгүн точканы коюп берейин. Сары таш казуу маселеси боюнча Жайык жери анык экени белгилүү болгондон кийин Акимди да менин да катым кетти уже министерствого. Жокко чыгарып берилет. Бирөөнүн кызыкчылыгы үчүн деген жок, жалгыз гана мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн. Тынч жашап аткан элди козгоп атат да буларчы. Мына ушу президент бизге тапшырма берген жайык жер болсо анда лицензиясын жокко чыгаргыла деп. Yıldın жетелисине комиссиянын чыйынтыгы чыгарылып, экспертизаны билмемеси боюнча жумуштун бир жаңсыл эмесин жооп беребиз. Элдин дагы протоколго түшкөн эмелерин дагы эске алынат. урматтуу көрөрмандар, эгер ишине так, жоопкерчиликтүү жана ишенимдүү курулуш компанияны издеп жатсаңыз, анда Nobel компаниясына келиңиз. Үйүңүздү ашыкча башору кылбай, өз убагында жана сапаттуу бүтүрөт. Бардык документтери таза. Жетекчиси ак ниеттүү, абийирдүү ишкер. Баасына сапаты төп келген батирлерди Nobelден алыңыздар. Амансыздарбы көрөрмандар, биз кайрадан Алай районуна келдик. Бүгүн Гүлчө шаарында президенттин Ош облусундагы өкүлү жана башка бийлик органдары келип, элдик жыйын болот. Ал маселеде буга чейин айтылганбыз, биз чыгарганбыз, мына Чырчык жайлоосунун үстүнөн сары таш казуу маселеси боюнча. Ташкор айылынын тургундары бүгүн ошо элдик жыйынга дагы катышабыз деп турат. Анткени президент буга чейин ал жайык жерлер казылбасын деди эле, бирок иш ошол бойдон президенттин сөзү аткарылбай, андан ары ырбап эле атат. Ушул президенттин өкүлүнүн өзүнөн сурап көрөлүчү, биздин иш эмне болуп атыптыр, президенттин сөзү эмнеге аткарылбай атыптыр, ушул жактан чоо жайын билип сурайбыз деп Ташкор айылынын эли дагы ушул жакка катышканы турат. Анда кирип катышып угуп көрөлү. Он бир жылдык тарыхы бар көйгөй бул. Президентибиз айтты ошол жерде. Эгерде жайык жер анык болгон болсо, казылбасын деп туруп, мына акимге дагы буйрук берди. Ошондо сиз айттыңыз, силердин таш боюнча 2 лицензия кайтаруу иш болуп атат. Ушул иштер убактысыз созулуп кетип атат. Ошол ортолукта башка иштер менен башка басымдар элге жасалып, мына мени ошо сүйлөп койгон үчүн УКМКга келип кеттим, РОВДга келип кеттим. Эми бул мына сөздү айттым, мен Кудайга шүгүр, эми бүгүнкү тынч болушу мүмкүн, эртеңден дагы чакырылышы мүмкүн да. Эмне үчүн мындай басым болушу мүмкүн? Анан сизге айтат элем, ошол президенттин буйругу аткарылбай, бурмаланып айтып атат элем. Мен мындай айтайын, сөз эркиндиги деп калдым. Ар бир отурган жарандын сөз эркиндиги бар. Ар ким өзүнүн ой пикирин айтса болот. Биз өбөткен жокпуз. Бир гана нерсе жок. Элди үгүттөгөнгө укук жок. Туура. Өзүңүздүн атыңыздан сүйлөсөңүз болот, өз эркиндигиңиз менен айтсаңыз болот, бирок элди үгүттөгөнгө болбойт. Баарын айтып атпайбы өзүнүн ой пикирин. Биз эч кимди чектеген жерибиз жок. Үчүн элдин арасында туруктуулук бузулбаш керек. Азыр ошол биринчи баянда жыйын болгондо биздин урматтуу президентибиз келип кеткенде тапшырма коюлгандын негизинде териштирүү жумуштары болуп атат. Бүт тиешелүү органдар текшерип атат аны. Укук коргоо органдары деле текшерип атат. Бул жерде ким чоңураак, катуураак кыйкырып койчу маселе эмес. Мыйзам бузулбашына жол бербеш керекпиз биз. Ошол себептен сиз айтып атпайсызбы, мени чакырды деп. Сизден бөлөк ишкерлер деле баары чакырылып атат. Главное, элдин арасында болгон ынтымак бузулбаш керек. Бир маселе үчүн. Туура. Ошол себептен баары чакырылып атат, текшерилип атат. Мыйзамдын неге дегенде арасында туура эмес алып барып аткан иштер болуп жатат. Биз аны анык мындай көрүп турабыз. Ошол үчүн айтып коюш керек бул жерде. Элдин арасында туруктуулукту бузууга жол берилбейт. Мыйзам так каралат. Жакшы экен, ошондо өзү зрелиясы начар адамга деле көрүнөт. Кетип аткан адамга накта жайлоо экени. Ал боюнча мен сизге дагы бир жолу айтып атам, элдин өзүнчө официалдуу түрдө
арыздын негизинде жана жетекчиликтин тапшырмалыгынын негизинде текшерүү, териштирүү жумуштары болуп жатат. Эч кандай бу жерде кызыкчылык, бирөөнүн кызыкчылыгы үчүн деген жок, жалгыз гана мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн, мыйзамдын талабын туура колдонуш үчүн жумуштар болот. 11 жылга созулуп кетпеди бул мыйзам. Эми туура биз ушуну айтабыз. Убагында мындайда ал ишкерде туура жүрүш керек. Ал убагында изилдөөгө деп келгенде анда ушу жергиликтүү бийлик эми мурда Гүлчө мэриясы анан мурунку депутаттары ал жерге изилдөөгө макулдук берген. Туурабы? Мурун жаңы келгенде берген. Ошол кезде изилдөөгө берген. Бүгүнкү күндө казуу боюнча ишти алып баруу боюнча турат. Ал боюнча да биз элдин угусун өтүшүбүз керек. Мыйзам ошондой жазылган. Мыйзам. Бүгүнкү күндө лицензияны тиги бул жаратылыш министрлиги берген. Ошо жаратылыш лицензияны берет, кайра өзү жокко чыгарат. Ал боюнча азыр жумуш алып барылып атат. Биз райондон дагы, биз областтан да катыбызды бергенбиз, карап чыкат деп. Азыр жаратылыш министрлиги экспертизасын карап атат. Кароо менен ал чечим чечилет. Ал боюнча биз карап атабыз. Анан сиз айткандай туура мамлекет башчы баягы келгенде ушул жерден суроо берилген. Ошол жер жайыт жерди казып атат деп. Биз мына акимге да тапшырма берилген, жайыт жерди казып атса бербеңиз деген. Биз өзүбүздүн катыбызды бердик. Бүгүндө экология министрлигинен бул жумуш каралып атат, экспертизасы боюнча. Рахмат. Экинчи микрофон. Мэрия айтты, жайыт жерде өкмөттөн уруксатсыз тоспой тургула, ал жер жайыт жер деп бизге каттагы жолдоп турабы мэрия? Жайыт жер экени анык билинип турат ал жерде, калп айткан жок биринчиден. Экинчиден, сиз бул жерде экологияга беребиз, текшерүүсүн карап көрсүн деп атасыз. Жайыт жери анык экени белгилүү болгондон кийин президентибиздин айтканындай эле жайыт жер болсо каздырбагыла деген сөз боюнча эле ушул жерде так точка коюп койсоңуз болот эле. Кызыр Мен келип сизге калды. официально айтып атам, жайыт жер, экология экспертизасын чыгарат. Ишкер боюнча дагы мен ачык эле айтып кетейин. Ошол. Бүгүнкү күндө элдик угуусу да бар. Биз азыр чыгарып атабыз. Эми ал боюнча чогулушту 11 жылдан бери болуп талашып. Сиз жайыт жер деп Бүгүн айтып мыйзамды атасыз. коебуз точкага. Быйыл коебуз. Бүгүн эле коюп берсеңиз болмок. Бул 10 жылдан бери бүтпөй келаткан маселе болуп атат да бул. Бир нерсени мындай туура түшүнүп коелачы. Мен ал боюнча жана талаш тартыш болуп атпайсыңарбы? Бул лицензияны экология министрлиги берген. Мен лицензия берсем, мен бүгүн точканы коюп берейин. А министерство эмне берет? Лицензияны ошол берген, ошо экспертизанын жыйынтыгы менен коебуз да азыр. Азыр эми сиз айттыңыз экология карап атат, ошол корутундусу чыкса деп. Корутундусу качан чыгат, кандай точка болот, ошону убалайлы деп бүгүн атайын элдер келдик эле да. Министр чыгарат, мен министр менен сүйлөштүм, экология министри менен чыгарат экспертизаны. Андан чыкары мыйзамдын чегинде экспертиза чыкары элдик угууда болот казуу боюнча. Элдик угуу, элдик каршы болсо анан көрөбүз мыйзамын. Аны экспертиза чентипен чыгарабыз дедикпи? Өткөндө жокко чыгаруу боюнча силер мындайда бир кызыктай маселе менен келип атасыңар да, жокко чыгаруу боюнча акимдин да менин да катым кетти уже министерствого. Жокко чыгарып берилет. Өткөндө Ташкоодо чогулуш болду да, эл угу Көрдүм. Эл угу болду. Элдер мисалы 100% буга 11 жылдан бери каршы да. Ошону эми бир көзөмөлүңүзгө алып берсеңиз. Көзөмөлдө ал маселе менде эмес, мамлекеттин да көзөмөлүндө. Уже бөлүнүп ошол ташты казабыз дегенден баштап эле бөлүп бүткөн бул элди өздөрү. Эл бөлүнө элек бу жерде. Элдерди өзү бөлүп ушуну тынч жашап аткан элди козгоп атат да буларчы. Анан айтат мындай эле, андай эле, примный сырым, бу жерде прим сырым жок. Кечеги да айтылды го интернетте. Эмне үчүн муктаждыңыз десе, айтып атат, мага акча керек. А бугаларга эл керек болбогондо, буга эл керек болбогондон кийинчи, эл буларга эл керек болбогондо, мен бул маселе боюнча жооп бербедим силерге. Буларга эл керек болбосо, акча керек болсо, эмне кереги бар булардын? Биз ошол лицензиясын жокко чыгаруу боюнча экология министрлигине сунуштама жөнөттүк, кат жөнөттүк деп айттыңыз, Туура ушул туура жөнөттүк, туура кат жөнөткөнбүз. Анткени баягы мамлекет башчыбыз Садыр Нуркожоевич бул жерге келгенде элдер өзүнүн суроосун көтөргөн, жайыт жерден ушу Сарташты казуу боюнча деп турганда, ушу президент бизге тапшырма берген. Жайыт жер болсо анда лицензиясын жокко чыгарыла деп. Биз ошо боюнча сунуш катыбызды жөнөткөнбүз. Бүгүнкү күндө анын жообун экология министрлиги берет. Экология министрлигинен бүгүн келиштиби өкүлдөр? Бул жерде өкүлдөр бар, министрлик өзүнчө карайт, экспертизасын карап атат. Андан тышкары өзүңөр билесиңер, мыйзам чегинде ал жерде элдик кароо деген да маселе бар. Элдин дагы мындай макулдугун ала турган маселе бар. Казаардын астында. Мында мурункусунда бул жана изилдөөгө документти ушу жергиликтүү бийлик берген экен. Ошол убакта
балжары изилдеп чыгышкан экен. Мага бир гана нерсеси турат, бул ишкердин жанагы лицензияга мен эми точно уккан жокмун, өзү келип мага айтып атат, 17 миллион уже биз төлөгөнбүз деп атат. За удержание За лицензии. удержание лицензия 40-жылга чейин ушундай бар экен ал боюнча. Если бул жокко чыгарatan болсо, анда 17 миллион кайра төлөп беришибиз керек. Мамлекет тарабынан муну эми экология министрлиги чечимди кабыл алат. Демек жергиликтүү бийлик терс корутунду берүүнү сунуштаптыр да. Сунуштаганбыз да. Мага алай администрациядан кат келди. Акимден ошону жокко чыгаруу боюнча мен аны сопровождение менен экология министрлигине кат жөндөйгө. Бул маселе боюнча жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Акыл Токтобаев менен байланыштык. Ал облус жетекчисинин каты келип түшкөнүн тастыктады. Бирок лицензиясы жокко чыкпаганын. Ошол эле учурда ишкер кенди казууга укугу жок экенин белгиледи. Ал үчүн экологиялык оң корутунду алышы керек. Коомдук талкуудан өтүшү шарт. Бул шарттар аткарылмайынча кенди иштеткенге уруксат берилбейт, деди министр. Азыркы учурда бизге коомдук укугун өткөрдүк, экологиялык экспертиза бериш боюнча түшкөн ушул мурунку неделя келип түштү. Азыр комиссия иштеп жатат бул боюнча. Комиссия класс опасности боюнча экинчи немеге кирген болгон үчүн 20 күнгө чейин аралыктын ичинде карап чыгат. Ошонун негизинде каралып чыккандан кийин ал жерде сөзсүз элдин дагы баягы протоколго түшкөн эмелери мнениялары эске алынат. Кудай кааласа мына июлдун 7-сине комиссиянын жыйынтыгы чыгарылып, экспертизанын бир немеси боюнча жумуштун бир жаңсыл эмесин жооп беребиз. Коомдук укугу боюнча протокол сиздерге келдиби? Кандай келиптир? Эмнедер келиптир коомдук укугу боюнча? Коомдук укугу боюнча эми протокол ошол жердеги Гүлчө мэриясы өткөрүптүр. Гүлчө мэриясы ошол жерде протокол иритип бизге жөнөттүр. Ал боюнча эми азыр таанышып чыгып туруп, биз сизге кошумча маалымат кылып берели. Канчалык процент каршы же каршы эместиги боюнча эми азыр мен тааныша элекмин, бирок таанышып чыгайын. Ошо коомдук укугу канчалык эске алынат? Ошол коомдук укугу эгер эл каршы болсо, сиздер корутунду бере аласыздарбы, оң корутунду? Негиз болобу? Бул жерде эми комиссия иштеп чыгат да, өзүбүздөн түзүлгөн комиссия бар, ошо эксперттердин составында түзүлгөн. Эксперттер бул жердеги коомдук укугуда айтылган сөздөрдүн экологиялык канчалык опасныйсы бардыгын эмеси боюнча анан жеринен дагы бир сыйра карап чыгышып, ошол боюнча жыйынтык жазышат. Себеби протоколду түшкөндө ар түрдүү түшүп калышы мүмкүн да, элемер мырза. Может бул моундай деди, же бул моундай деди деген сөздөр түшүшү мүмкүн. Же башкача экологиялык катастрофа могул жерде моундай болуп атат деген основания менен сөз айтылышы мүмкүн, жүйөлүү себептер айтылышы мүмкүн. Ошолорду биз баарын тактап жумуш жүргүзүшүбүз керек. Экологиялык экспертиза берүүдө эмнелерди карайсыздар? Кайсы документтерге таянып чыгарасыздар? Кандай изилдөөлөргө? Экологиянын эми буга чейинки изилдөөлөргө заключение берилген экен. Изилдөө жүргүзүү боюнчачы. Бизден азыр ошону иштетүү эмесине сурап жатат. Ал жерде биз проект түзүлөт. Проектте ошол жерде экологический нормалар сакталышы же сакталбастыгы боюнча баардыгы ичинде жазылуу болот. Ошол нормалар тууру келеби, бул жердин шартына ошол жердеги жумуштар жүргүзүлгөнгө. Эгер ошолордун последствиялары кандай болот, ошолордун жыйынтыгы менен биз экспертный заключение жазылат. Бул жерде жумушту мындай жүргүзүш керек, бул жерде мындай жүргүзүш керек деген өздөрүнүн эксперттердин мнениясы менен толтурулган протокол экспертиза болот. Ал жерде экологический катастрофа, экологиялык коопсуз жагдайларды баары эске алынып, ошол тартиптерин сакталыш боюнча жумуштар жүргүзүлөт. Обычно жүргүзүлчү экспертиза ошондой. Бул шарт боюнча, азыркы шарт боюнча бул барып комиссия иштеп чыккандан кийин толук жыйынтыгын сизге мен жакын дополнительно айтып берейин. Жерине да чыгасыздарбы ошо сарыташ казылып турган жерге? Өзү мыйзам боюнча жеринен барып көр деп эмеси жок, бирок биз азыркы мындай случайда биз барып көрөбүз. Азыр эми эки тарап болуп элдер айтышып аткандан барбай койгон бул туура эмес болуп калат. Барып көрөбүз.